бардық пайғамбарлар, жана елчилер алғашқысынан тартып ақырқысына чейин Нух алейхиссаламдан пайғамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламге чейин алардын барысы адамдарға келіп мына ушул сөзгө чакырышкан. Бұл туралы Аллах Таала Құранда мындай дейт: «Я қауми убудуллаха ма лакум мин илахин гайру». О қауым, Аллахқа эч бир нерсени шерик кошуп ибадат кылбагыла. Силер үчүн Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Аллах гана чыныгы сыйынылуучу зат, чыныгы илах. Аллах Таала Құранда мындай дейт: «Валақад баъасна фи кулли умматин расулан ан яъбудуллаха важтанибут тағут». Biz ар бир элге, ар бир үммөткө Аллахтын жалгыз өзүнө гана, Аллахка гана ибадат кылгыла, жана андан бөлөк, андан башка кудайлардан, андан башка сыйынылуучу заттардан алыс болгула деп айта турган пайгамбарларды, елчилерди жибергенбиз дейт. Сиздер билесиздерби, Кур'ан-ы Керимде эң биринчи буйрулган буйрук бул таухид. Аллах Таала Кур'анда мындай дейт: «Я айюхан насу убуду раббакум аллази халакакум валлазина мин кабликум лааллакум таттакун». О адамдар, силерди жана силерден мурункуларды жараткан жалгыз Раббиңерге ибадат кылгыла, таквалуу болсоңор ажап эмес. Эгер Кур'ан-ы Керимди ачып башынан окуй турган болсоңуз, эң биринчи буйрук бул таухид буйругу. Мындайча айтканда, Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде эң биринчи таухидке буйрган. Жалгыз өзүнө гана сыйынууга буйрган. Жана Кур'ан-ы Керимде эң биринчи кайтарык, тыюу салынган нерсе бул ибадатта Аллахка шерик кошуп сыйынуу. Бул ширк. Мына ошондуктан Кур'ан-ы Керимде көптөгөн аяттар жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынууга буйруп, жана Аллахка шерик кошуудан, ибадатта шерик кошуп сыйынуудан кайтарат. Аллах Таала өзүнүн чыныгы Рабби экенин, чыныгы сыйынуучу зат экенин далилдеп, Кур'анда мындай деп айткан: «Ал силерге жерди төшөк, асманды чатыр сыяктуу кылып койду. Жана асмандан суу түшүрүп, мына ошону менен жерден ар кандай мөмө жемиштерди силерге рызкы болсун деп чыгарып койду. Эми билип туруп Аллахка шерик кошосуңарбы?» Инсан ибадат кылган кезде бир гана Аллахтын өзүнө гана сыйынуусу керек. Ибадатты кайсы түрү болбосун, бир гана Аллахтын жалгыз өзүнө гана арноо бул таухид деп аталат. Мына ошол ибадаттын кайсы бир түрүн Аллах Тааладан башка бир нерселерге арноо бул ширк деп аталат. Мына ошондуктан биз жашоодо эң каттуу көңүл бура турган нерсе бул таухид жана ширк. Эгер биз Аллахты туура таанып билсек, Аллахтын таухидини жакшы өздөштүрсөк, биз ибадаттарыбыздын барысында бардык ибадаттын түрлөрүн Аллахтын жалгыз өзүнө гана арнайбыз. Эгер биз мына ушул таухид эмне, ширк эмне, мына ушул нерселерди жакшы таанып билбесек, анда Аллахка шерик кошуп кое турган болсок, анда чоң зулум, чоң күнөөгө түшүп калган болобуз. Жана ошондой эле инсан намазы болсун, орозосу болсун, ажылыгы болсун, бардык ибадаттын түрлөрүн бир гана Аллахтын өзүнө гана арноосу керек. Жана ички дүйнөсүндөгү ибадаттарды дагы жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноосу керек. Мисалы үчүн коркуу болсун, сүйүү болсун, жакшы көрүү болсун, таваккул болсун, жана башка мына ушул сыяктуу ибадаттардын барысы бир гана Аллахтын өзүнө гана арналуусу керек.
Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам даватының чақырығының башынан баштап ақырына шейін, ақырқы деме шыққанға шейін мына ошол Аллахтың бірлігіне чақыру болды, таухидіне чақыру болды. Ақырқы деме шыққанға шейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ширктен қайтарды. Ибадатта Аллахқа шерік қосып сыйынудан қайтарды. Қала берсе пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам кішінекей балаға дағы дават қылған. Кішінекей балаға дағы ошол таухид эмне экендигин, ширк эмне экендигин түшүндүргөн. Мисалы Абдуллах ибн Аббасқа: "Я бунайя, иза истаанта фастаин билла." Егер жардам сурасаң, Аллахтан жардам сура. "Ва иза саалта фасалилла." Егер бир нерсени сурасаң, Аллахтан сура деп мына ошол жаш балага дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таухид тарбиясын берген. Жана ошондой эле пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айткан: "Ла тутурини кама атрататин насара Иса ибн Марьям." Мени насаралар Иса ибн Марьямды ошол улуулап жибергени сыяктуу мени да улуулап жибербегиле, мени Аллахтын пендеси жана элчиси деп айткыла деген. Мына ошондуктан шариатта ар бир нерсенин өзүнүн орду бар. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахка дуа кылып: "Аллахумма ла таджал кабри ватанан ю'бад, ла'ана Аллахи иттахазу кубура анбияихим масаджида." О Аллахым, менин кабырымды сыйына турган идылдарга окшотуп койбогон, бут санамдарга окшотуп койбогон, жана ошол пайгамбарлардын кабырларын мечит сыйынуу орду болгон мечитке айландырып алгандарга Аллахтын каргышы болду деп айтты. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: "Я ибн Адам, лау атайтани би курабил арди хатая, thumma лақитани ла тушрику бихи шай'ан, ла атайтука би курабиха магфиратан" деген. О адам баласы, егер ертеңгі күн, қиямат күні сен менин алдыма жер толо күнөлөр, жердин кабыгы толо күнөлөрү менен келсең, бирок мага сен ибадат кылган кезиңде, сыйынган кезиңде мага шерик кошпогон болсоң, мен сага жердин кабыгы толо ырайым менен келемин деген. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, бул таухид дүйнө жана акырет жакшылыгы. Егер инсан жашоодо Аллахты таанып билсе, дүйнөдө да жана акыретте да бактылуу болот, жана тынчтыкта болот. Ал эми ширк бул дүйнө жана акырет бактысыздыгы. Кайсы бир инсан ибадатта Аллахка шерик кошуп сыйына турган болсо, бул инсан дүйнөдө да жана акыретте да бактысыз болот. Ошондуктан Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулмин улаика лахумул амну ва хум мухтадун." Аллахка иман келтирген жана ошол имандарын зулум менен аралаштырбаган адамдар тынчтыкта жана туура жолдо деген. Ошондо сахабалар: "Я Расулулла, о Аллахтын элчиси, өзүнө зулум кылбаган ким бар?" деп сурашканда, бул силер ойлогон зулум эмес, бул зулум ширк зулуму деген. Ширк бул жердеги пенденин Раббисине болгон, жараткан, жоктон бар кылган затка болгон адилетсиздиги болуп саналат. Ширк эң чоң адилетсиздик жер бетиндеги. Мына ошондуктан инсан эч бир ибадаттын бир түрүн Аллах Тааладан башка бир нерселерге арнабай, жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноосу керек. Ширктин зулум экендигине далил Лукман Хаким өзүнүн баласына айткан экен: "Я бунайя ла тушрик билла, инна ширка ла зулмун азим." О балакайым, Аллахка шерик кошпогон, ширк эң чоң зулум деген экен. Жана ошондой эле Аллах Таала Куранда: "Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша, ва ман юшрик биллахи фақад далла далалан баида." Чындыгында Аллах Таала өзүнө шерик кылынуусун кечирбейт. Ширктен башка күнөөлөрдү кааласа кечирет, кааласа кечирбейт. Мына ошондуктан кайсы бир инсан ушул жашоодо Аллахка шерик кошуп тооба кылбай өлүп кете турган болсо, анда ага түбөлүк тозок. Ал эми кайсы бир инсан өлгөнгө чейин Аллахка ошол кайсы бир күнөө кылган болсо дагы тооба кылып калган болсо,
инсан Аллахтың райымынан үміт үзбөс керек. Ла тақнату мин рахматилла, инналлаху яғфиру зунуба жамиа. Аллахтың мерім райымынан үміт үзбөгілі. Аллах тағала бардық күнәлерді кешірет деп айтылған. Мынау шол жерге чейін, Аллаху алам, саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.